Бозону ушул даамына келтирет. Жаканайым башкалар сыяктуу эле жүгөрү жана тарууга өндүрүлгөн будайдан кошуп бозо жасайт. Ага жумуштан бош убакытларында жолдошу мектептен келгенден кийин балдар көмөктөшөт. Бирок биз барган учурда ага жездеси жана эжеси көмөктөшүп жатыптыр. Бозо ушу менен даамына келет. Айтымында керектелчү дан азыктардын баарын базардан эле сатып алат. Аларды жаргылчак менен майдалап, баарын казанга салып 3 саат кайнатат. Муну бир күнү чылайбыз. Бир күн бир сутка чылайбыз. Эрте менен анан кайнатабыз, казан казып алып, суусун казанга куюп, анан кайната баштайбыз. Курамында эмнелер бар? Мунун курамында кыргыз таруу бар, анан кыргыз жүгөрү бар. Ошол эле да топ кошуп чылайбыз. Топ ачытат. Бозо биз ойлогондой бир күндө эле даяр болбойт экен. Аны даярдоого 3 күн убакыт керектелет. Анткени кайнаган азыкты бир күн тыныктырып, андан соң өздөрү жасап алган аталгы деген жабдыктын жардамында бозону сүзүп алышат. Мындан маңыздуу анан тобу аз чыгат да. Жана бозонун даамына келтирген ушу да, могу баарын жанчыйт тигин ичинде, жана жүгөрү шакты, тарууну, бугутту баарын жанчыйт бул. Муну жолдошум жасаган ушу жана эле өрүктөн эле тиги эметип жасаган да. Бул эме тетигиниси ийилген өрүк, тигиниси кайыңдан жасалган. Тигиниси узун эмеси, тиги иштетип турганы кайыңдан жасалган. Тиги өрүктөн эле ийилген. Ошо баштагандан бери, 28 жылдан бери. Ошо ушинтип. Уже быйыл чото эметип калды да, мындай ичкерип калды. Муну кайра башка да жасайбыз да, уже кургатып атабыз да мунун эмесин. Жаканайым 8 килограмм таруу менен жүгөрү жана будайдын аралашмасынан 40 литр боз алат. Даяр болгон суусундугун кардарлар үйүнөн алып кетишет. Филактап, чоң идиштер менен алып кетебиз да, көптөп. Тойлорго, конокторго, көбүнчө мындай кафеде анча-мынча туулган күндөрдө ошол жактан көбүнчө алабыз. Дүкөндөгү 5 литрлик сокту алгандан көрө бул жактын эмеси бозосу жакшы жармасы деп ушул жактан алышат да. Элет жеринде ишкердик менен алектенип үй бүлөсүн бозо бизнес менен баккан Жакан Балтабаева күнүнө 120 литр бозо сатат. Кээде буйртмасы көп болгондо күнүнө 5000 сомго чейин киреше табат. Ал бозого суроо талаптын жогору болушун бөйрөк, боор жана аз кандуулук сыяктуу ооруларга даба экени менен байланыштырат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.